Саламатсызбы. Буга даярдыктар Кытай Республикасында Кыргыз Бүгін ушул залда отырып, Малайзия эпосунун негизинде коюлган операга катышканыбызга биз абдан терең кубанычтабыз. Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Тоолбош Айтматов айткан Малайзия эпосу бул кыргыз рухунун туу чокусу деп. Мына быйыл улуу малашчы Жусуп Мамайдын дагы 100 жылдык мааракеси болот. Буга даярдыктар Кытай Республикасында, Кыргыз Республикасында дагы мына болуп жатат. Ошол Мамай Жусуптун Залкар адамдын вариантында мына коюлган опера бүгүн биз сыймыктаны менен көрдүк. Бул бүгүнкү опера бул Кытай элинин, Кыргыз элинин маданиятынын сыйлаганын эң чоң бийик көрсөткүчү деп айткым келет. Кытай Республика төрагасы биз урматтап сыйлаган Си Цзиньпиндин ошол кичи элдерге, аз элдерге болгон саясат негизинде болуп жаткан көрүнүш деп эсептейм. Бул операны дагы коюш мына 2 жылга даярдык болуптур. Биздин билишибизче 2 жылга жакын. Мына бүгүн ушуга чейин 9 жолу коюлуптур. Мына насип кылып бүгүн биз дагы ушул операга мына көрүп атабыз. Мен өзгөчө белгилеп кетким келет. Бүгүнкү аткарган актерлордун күчтүү, муңдуу, абдан жагымдуу үндөрүн, алардын чеберчилик менен аткарган ролдорун, декорацияны, айрыкча актерлордун жана мына оркестрдин кийимдерин өзгөчө белгилейм келет. Мен бүгүн şu залда отуруп Кыргыз мамлекетинин опера жана балет театрында турган эле болдум. Малайзия эпосунун негизинде коюлган операга салым кошкон бардык кытайлык досторубузга өзүмдүн атыман, жалпы Кыргыз элинин атынан ыраазычтык билдирем. Жалпы чыгармачылык топко, коллективге рахмат айтам. İşlerinde alban ийгилик каалайм. Жана ушу чыгармачылык топту
Кыргыз Республикасына гастроль менен келип кеткенге чакырам.